Assalamu alaikum туғандар, сіздерге бүгін хадис оқып берем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мұсылман бір туғанына 3 күнден ашық тарынып жүру, мұсылманға тыю салынады. Ким 3 күнден ашық тарынып, анан ошол бойдан өлсө, ал тозоқу." Абу Даудта келеткен туғандар. Жашоодо өйдө төмөн боло берет. Бирөөгө тарынып калышы мүмкүн, бирөө бизде тарынтып алышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол тааныштын чеги болот экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте, бул мен сөз эмес, Пайгамбар саллаллаху хадис мазмунунда айтып атат, 3 күндөн ашык болбош керек экен. Эми Кудай сактасын, ким ошол акыбалда өлүп калса, ал тозоку дейт караңыздарчы. Аллах таалам райым боло бере бейиштик болуп калбаса, акыбалы өтө оор, кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн тарынтып алсак же тарынып калсак, 3 күндүн ичинде кечиришип, кайра ошол жакшы мамиледе болуп калганга аракет кылалы бардыгыбыз. Бул биринчиден, экинчиден бул ден соолукка да пайда. Канча таарынып нерв болуп берип жүргөн болсок, ошол өзүбүздүн ден соолугубузга эле зыян да. Ошон үчүн ушул айтылган хадиске, ушул айтылган насаатка Аллах таалам сизге дагы, мага дагы амал кылышкан мүмкүнчүлүк берсин.